Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Биринчиден айтып кетсем, бул кандай оору, эмнеден пайда болот? Көбүнчө айтат, зависимость деп коет. То есть тамактан зависимый адамдар бар. Токтоно албай калат, көбүнчө стресстерден болот. Анан айырмасы башка алкоголь, тамеки тарткандардан бул оору аябай эле мурун карасак, мурун бул ооруну дарылап албайт болчубуз. Азыр болсо оңой эле дарыланат. Кантип дарыланат? Көп методдор бар, ошол методдор менен. Бирок эң акыркысы бул хирургиялык метод. Анан сиз айтып кеттиңиз, качан пайда болот? Кайсы учурда пайда болот деп атасыз? Адамдар өзүнүн тамак ашыкча ичкенден кийин токтоно албай калганда ашыкча салмак алып башташат. Анан кайсы органдар жабыркайт? Эмне болот? Ошону айтып кетсем, көбүнчө ашыкча салмак семирүү даражасына жеткенден кийин биздин организмибизде, биздин денебизде ар кандай органдарыбыз бар. Бул ичегилерибиз, бул өттөр, бул боор, уйку без, кызыл өңгөч, ушунун баарына май басып, өзүнүн функционалдык аткара турган жумушун токтотуп же жабыркагандан кийин аз иштеп калат. Эмелердин арасына кирет, тукумдага кирет. Тукумдан болот. Мисалы ата-энеси тукумдуктан чоң кишилер болсо, баласы дагы ошондой вес менен төрөлүшү мүмкүн. Айтып кете турган болсом, жана айтпадымбы оорулар, кайсы оорулар пайда болот? Бул органдарды май басып кетүү, давление көтөрүлүү, сахарный диабет. Бул 40 жаштан өйдөлөрдүкү сахарный диабет второго типа деп коет, экинчи типте пайда болот. Эмнеге пайда болот? Ашыкча вес болгон үчүн, уйку без өзүнүн функциясын аткара албаган үчүн, боор аткара албаган үчүн сахарный диабет второго типа кездешет. Анан көбүнчө аял кишиде кездешет, анткени аял кишиники гормональный дисбаланс болгондо ашыкча салмак деп коет, то есть майдын көбүрөөк пайда болуп натыйжасында оседать этет, то есть калып калат. Калганда болсо көбүрөөк нарушение болот. Аял кишиге бул көбүрөөк зыяныраак. Эмнеге зыян? Анткени тукумсуздук алып келет, онкологиялык ооруларга алып келет. Ошонун коркунучунда биздин дароо элдерге айта турганыбыз, арыкташ керек. Кандай способ болсун, арыктаганга аракет кылыш керек. Аял киши көбүрөөк чалдыгат. Эмнеге? Анткени булардын күнүмдүк ай сайын гормональный дисбаланс деп коет, гормондорунда обновление болуп турат. Жаңыланып турган үчүн аял кишиники көбүрөөк жабыркачуу биринчи месте турат. Андан кийин эркектер. Эркек менен аял кишини айта кетейин. Эркек менен аял кишинин эгер ашыкча салмагы болсо же семирүү, то есть биринчи же экинчи, үчүнчү даражага жетип калса, бул тукумсуздукка алып келет. Эркек болобу, аял киши болобу. Кандай тукумсуздукка алып келет? Бул вес көп болгондо биздин гормондор токтоп калат, иштебей калат, жаңыла албай калат өзүнчө. Ошон үчүн онкология алып келет, анан тукумсуздукка алып келет деген ошол эң аябай коркунучтуу биздин ойлой турган оорулар. Эмнеге? Анткени тукумсуздукка алып келгенде билесиңер өзүңөр, балалуу боло албай калат, онкологияга алып келет. Андан кийин бөлөйүн, аял киши жөнүндө айтайын көбүрөөк. Аял кишиге токтоло кетсем, аял кишиники көбүрөөк тукумсуздукка, көбүнчө эркектер аял кишини күнөөлөшөт, ачыгын айтканда. Аял кишинин веси көбүрөөк болсо, тукумсуздукка алып келет, обязательно алып келет. Эмнеге алып келет? Анткени жанагы менструальный цикл деп коет, аял кишиники бар, ошону токтотуп коет. Токтоткондо иштебей калат. Вес, ашыкча весибиз, гормондор иштетtirбей калат. Гормондор иштебегенден кийин менструальный цикл нарушение болот. Нарушение болгондон кийин аягында
тукумсуздук алып келет. Азыркы дүйнө жүзүндөгү маалымат боюнча бизге биздин Кыргызстан эле ичинде эмес, бүт эле өлкөлөрдө кичинекей балдардын ашыкча веси менен оорулар көп пайда болду, кездешип атат. Анан кайсы учурларда кездешет, кайсы возрасттан башталат, кичинекей кезинен баштап эле уже кичинекей балдар вес алып башташты. Бул аябай коркунучтуу. Эмне коркунучтуу? Анткени уже кичинекей балдар веси менен, ашыкча веси менен болгондон кийин бул көп органдарга таасир эткени үчүн булардын да жашоосу кыскарып атат. Эмнеге кыскарат? Анткени жана айтып кеткендей орган бар жабыркайт, орган бар иштебейт. Жанагы жүрөк оорулары менен алып келет. Жүрөк оору алып келгенден кийин уже инвалид болуп калат. Боор иштебей калса, бизге эң важный орган ушу жүрөк, боор, уйку без. Ошо органдарга май басып калса, бунун өзүнүн функциясын аткара албагандан кийин организмге полностью таасир этет. Таасир эткенден кийин, соответственно, кичинекей баланы кичинекей кезинен баштап ооруп баштаса, бул 40-ка жетеби? Жетпейт. Бул уже 40-ка жетпей эле оорулар пайда болуп, жанагы тромбоз деп коет, жүрөккө тромб такалып калган ушундай оорулар менен анан биз корко турган көбүрөөк оорулар пайда болгондуктан ушу кичинекей балдар начарлап кеткени ошондон да көптөстөн. Сөөгүнүл эмес, бирок китепте жазыла турган биздин информация бар. 3 түрү бар. Бул аябай арык кишилер, аларда астеник деп коет. Сөөгүктөр нормостеник деп коет, анан гиперстениктер бар. Гиперстениктер ашыкча сөөгүктөр чоң, анан калың, анан широкийрээк болгондор, алар предрасположенность к ожирению деген бар, салмагы. Ошолор көбүрөөк жабыркайт. Ошентип баягы тукумдан ошентип мисалы ата-энеси, апасы бою кичинекей өзү мындай широкий болгондор бар эмеспи? Балдар деле ошондой төрөлөт. Бирок аны алдын ала турган болсо спорттун диетасы менен арыктаса болот. Эгер ошо менен калпта тамак ичип, өзүн контролдо болсо, ошолор баягы сөөгүктүү адамдар көбүрөөк салмак алышат. Эгер толук бул уже биз леченияга келе турган болсок, айтып кете турчу сөздөрүм, бул биринчиден консервативдүү дарылоо методдор бар. Булар кайсылар? Булар эң биринчиден диета кармоо. Диетаны кармагандан кийин аны менен чогуу спорт менен машыгыш керек. Спорт, эгер бул эки методду, бул естественный деп коет. Бул өзүнүн адам алып келе турган бул дисциплинаны караса, диета кармап туруп, спорт менен машыкса, адам веси түшөт. Алган энергиясын кайра сжигать этет, то есть кетирет. Үчүнчү метод бул таблеткалар менен. Сиз айтып кеттиңиз, таблетка менен дарыланса болот. Бул болсо биздин жанагы тамак иче турган центр головада деген бар. Ошону подавлять эткенде кадимки эле киши аз ичип баштайт, аппетити жок болуп калат. Таблетка ичкенде болсо бул канча убакытка чейин, муну көп иче бергенге болбойт. Канча убакытка чейин ичип туруп, элди дисциплина кылыш үчүн таблетка берилет. Үчүнчү методдор бул уже хирургический методдорго кирет. Үчүнчү метод баллон деген бар. Баллон менен, бул да консервативдүү. Баллонду шиширтет, ашказанга киргизет. Адам мен токмун деп эсептейт, ашказанда мен токмун деп. Ичинде бирдеме бар. То есть ашказанды ичинде толуктой турган бир баллонубуз бар. Анан эки хирургиялык метод бар, дүйнө жүзүндө көп азыр жасалат, Турцияда, Америкада, Россияда. Бул уже резекция деп коет, ашказанды кесүү. Ашказанды эки способ менен кесүү. Биринчиси ашказанды кичирейтет, 5 эсе кичирейтип туруп. Бул жеңилирээк способ, хирургиялык. Муну көбүнчө жаштарга жасалат. Экинчи способ болсо шунтирование деп коет. Муну ичеги дагы тигилет. Ашказан кичирейткенден ичеги тигилет. Эмне үчүн тигилет? Көбүнчө сахар диабет менен оорушат эмеспи? Ушундай толук адамдар семиргенден кийин. Уже сахар диабетти
дарылоо максатында бул экинчи способ, хирургиялык способ колдонулат, ичеги тигилет деген. Эгер бизге 35-ке чейин 35-тен ашып кеткендер келип, жанагы оорулар дагы кошулуп же 40-тан ашкан индекс массасы менен келип операция жасалды дейли. Жасалгандан кийин дароо эле ушул суроолор келет. Операциянын башында келет, операциянын аягында дагы сурашат көп. Кайсы учурда келишет, кайсы учурда салмагы түшүп баштайт. 6 айдан анан 1 жылга чейин акырынан салмагы түшүш керек. Сразу арыктаганга болбойт. Эмнеге? Анткени сразу арыктаса кожа, адамдын кожасы, бейтаптын кожасы абдис айтып калат. То есть баягы эстетикалык түрдө биз аны сунуштабайбыз. Ошон үчүн арыктаганда ашказан кичирээк да, кичирегенден кийин тамак аз жеп баштагандан кийин биздин бул кожаларыбыз да тартылып баштайт. Адамдын кожасы тартылгандан кийин акырынан кичирейиш керек. Сразу арыктаганга болбойт. Бунун аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул суроого биздин жообубуз мындай болот. Ашыкча операциядан кийин осложнение деген болот. Осложненияларда обязательно 30% осложнение болот. Бул осложнение ичине сиз айтып аткан жооп да бар. Кайра ашказан чоңойбу деген. Ашказан кайра чоңоет. Эгер биздин рекомендацияларды убагында аткарбаса, ашказан чоюлат, чоюлгандан кийин кайра вес алып баштайт. Ошон үчүн буга дисциплина керек.